Кече 26 сентябрь күнү саат 15:30 чамасында Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Жаштык айылынын 1995 жылы туулган тургуну Уразбек Мирзоев Арка айылынан Тажикстандын Жигдали айылына жумуштар менен бара жаткан жеринен Тажикстандын укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Алдын ала маалыматтар боюнча Мирзоев Тажикстандын маршруттук таксисинде Худжант Канибада муна жолунда жубайы менен бара жаткан. Анын кармалышы боюнча жубайы чек ара кызматына кабарлаган. Бүгүн Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев Согду облусунун башчысы Раджабой Ахмадзода менен телефон аркылуу байланышып, кармалган жаранды кайтаруу боюнча сүйлөшкөн. Натыйжада Лейлек районунун тургуну кайтарылды. Тажиктарда мындай болуп калды, пересечение границы бизди эле карматпайбыз, алар да ушундай кармап атат. Не только баягы күч түзүмдөрү, андан сырткары акиматтар дагы жергиликтүү бийликтер мындай жагында, айыл өкмөттөр баардыгы өзүнүн элдерге түшүндүрүп атабыз. Мындай ишиң жок болсо деген, ишиң бол ошол эле мындай жакында Тажикстан границасына өтпөө жагын көбүнө эскертип атабыз. Бүгүнкү күндө биз деле алардан өткөн жарандарды, если границаны бузуп өткөн болсо, биз деле кармап атат. Аларда ушундай иш болуп атат.